Кесипкөй жаштар бул биздин өлкөнүн келечеги. Алардын кесипти туура тандоо менен өз кесибинин мыктысы боло алышат. Муну менен катар алып барган жумуштан ийгилик жарата алышат. Заман талабына ылайык бүгүнкү күндө жаштардын тандаган кесиби өзгөчө. Аз убакыттын ичинде окуп өздөштүрүп кетүүгө ыңгайлуу жана ошол эле учурда кирешелүү болуусу зарыл. Мына ушундай кесиптер ичинен көпчүлүк жаштарды кызыктырган тигүүчүлүк кесип. Аркада тигесиз. Эмне үчүн? Сөккөндө кол тигишибизди алганыңызда эмне болот экен? Оңой болуш үчүн. Каарманыбыз Айдай өз кызыгуусу менен мына ушул кесиптеги лицейде тигүү бычуу тармагын тандап үйрөнүп келет. Келгенине аз гана убакыт болсо да тигүүчүлүк боюнча негизги делген маалыматтарды алып, кесипке болгон кызыгуусу дагы да артып турган кез. Кандайсың Айдай? Бүгүн мына ушул силердин атайын окуу жайыңарга келдик. Силердин кесибиңерге кызыгып, эмне себептен ушул тигүүчүлүктү аркалап баштадың? Жана мына бүгүнкү кесип тандайм деп жаткан жаштарга эмне деп айтат элең? Ушул эмне себептен кызыгып калдың? Ушул турасында айтпакчы. Бул жерде кызыкканда болсо, бул өзүмүн калуу менен келдим бул жерге. Биринчи бул жашоодо эмнени тандагандан адашып бериш керек. Бул биринчи очукта кесип, бул кесип, бул ардактуу кесип, бул өмүр бою бул сен менен калат. Өзүң кызыккан, өзүң каалаган нерсеге тапшырсаң, өзүң каалаган кызыккан нерсени мындай өзүң мындай аткарганга дагы келет да, мындай күнөө келип, ушуну көрүп, ушуну кылгың келет. Ошон үчүн мындай сен көптөгөн ийгиликтерге жетесиң, эгерде сен өзүң каалаган нерсени мындай кылсаң. Ошо бул жерге өзүм калуу менен келдим. Мен өзүм мындай кичинекейимден баштап бирдекелер тиккенге кызыкчумун өзүм. Бир жараксыз буюмдан бир жакшынакай буюм чыгарган дегенде, мисалы, мындай көп базарлардан да көп кийимдерди мындай өзүмө мындай жактыра берчү эмесмин. Жактырам, бирок бир жерлери өтө жакшы келе бербейт. Ошону мындай кандайдыр бир эмеде өзгөрткүм келген. Ошон үчүн мындай ошондой өзүмдөй бир ойлор бар. Жаңы бирдекелерди ойлоп табуу, жаңы бир стилдерди киргизүү, бир чоң маркеттерди ачуу, ошон үчүн өзүм менен келдим жакка. Азаматсың, кайсыл айылдан келдиң? Анан азыр канча убакыт болду? Эмнелерди үйрөнүп калдың? Бул жакка келгениме 2 ай болуп калды. Мен өзү болсо Ош районуна караштуу Карагулжа районунан келдим. Бул жерге келгениме 2 ай болду, бирок мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Башына келгенде мен такыр мындай иштекени билбей келгенмин. Бул иштекени билбей келгем, азыр эле уже бир толстовка тиктик өзүбүзгө. Толстовканы азыр өзүм эркин тиге алам, эркин бычый алам, баарын кыла алам. Үйрөндүм. Башында эми кичине эмелер бар, бирок ошол нерсе дагы кыйла өзгөрүштөрүм бар. Бул жерде эжекелерге да аябай ыраазымын. Баарын үйрөттү, баарын көргөзүшөт, баарын ар бирибиз мындай текшерип көрүп, ар бирин үйрөтүп, баардык мындай түшүнбөгөн нерсебизди кайтып үйрөтүп, биз түшүнгөнгө чейин эчкери артыбыздан мындай үйрөтүп жүрөт. Ошосуна мен аябай ыраазы болдум. Сен кичинекей кийимдерине кызыкчумун деп атпайсыңбы? Үйдө апаң тикчү эле же эжең тикчү эле? Кандай үйрөнүп кеттиң анан кийин ошол бир нерсе тиккенге? Жок, билбейм мындай, бирок үйдөгүлөрдөн мындай эч ким тик эмес. Мен өзүм эле негизин арагаман өзүм кызым болду. Мынтип айтат го, неге кызыксаң, ошол нерсени байкындай бат үйрөнүп кетесиң деп айтат. Өзүм кызыккан үчүнбү, негедир бат үйрөндүм бирок мен дагы. Бул кесип менин келечегим. Аны аркалоо менен Кыргыз элинин улуттук орнаментин дүйнө элине таанытам деген чоң максаттарды койгон каарманыбыз тигүүчүлүк өтө кылдат жана зирек болууну үйрөтөт дейт. Муну менен кошо кызыгуу болсо ар бир ишти баштоо жеңил экенин кошумчалайт. Бүгүнкү күндө кесипти жаштар башкача элестетишет да. Мындай көбүрөөк акча тапканды же болбосо бир чоңураак жерде, таза жерде иштегенге кызыгышат. Анан сен тигүүчүлүктүн эмнесине көбүрөөк басым жасадың? Мындай кооз кийим кечекти өзүң колуң менен тигүүгө же бир дүйнөдө брендтерди өзүң колуң менен жаратууну эңседиңби? Кандай айтсам, өзүмдөй бир мындай өзүмүн бир эмем ойлоп табуу, бир башкача бир стилдер киргизип, башкача мындай. Көбүнчө мен азыр берге келген себеби кыргыздын эмесин өзүн ачып, азыр улуттук кийимдер чыгып атат го, оймолор. Ошо оймолордо мындай бир кийимдерди жаратып, азыр башка кийимдердин мындай эмесине биз басым жасап кетебиз да, башкача кийим болуп. Кайтып мен баягы кыргыздын кийимин өзүн кайтып мындай жандандыруу. Башкача оймо менен мындай оймолор кичине заманбапыраак, бирок ошо оймолор бар кийимдерди мындай салуу. Мисалы, толстовка болсун, могу жеринде бир жакшынакай бир оймо болсо, мындай удовольствие менен келсин да, ошончу. Ушинтип мындай Кыргызстандын эмесин кайтып мындай жаратууга дагы. Сыртта жүргөндө өзүңдүн курбуларыңа, курдаштарыңа мына ушул тигүүчүлүк боюнча да бир жакшы өзүңдүн идеяларыңды айтасыңбы? Келгиле ушул жака окуйлу, ушундай аябай сонун
кызыга турган болсоңор деп. Сөз сан айтам. Өзүңөр берди айтам. Кандай үйрөтөт, кандай мейлга эчкилер мамилелер барын мен уже келдим, 2 ай болду уже үйрөнүп калдым. Өз алымча чындап бул жака келгенде мен мындай аябай жакшы мейл эмесмин, өздөшүр эмес. Бул жака чейин, бул жерге келгичекте ачыгын айтканда мен машинага да отуруп көргөн эмесмин. Бул жака киргенде мен биринчи жолу отуруп көрдүм, бирок азыр уже өзүм жаккан үчүнбү, өзүм кызыккан үчүнбү мындай дагы келип мындай көргүм келет да. Ошон үчүн өзүң кызышың керек. Аларга айтам, бирок өзүңөр кызыкканыңарда дейм. Бирок алардын болушунча кызыккан жандырам бакы, ушундай деп кызыктырам, бирок баары өзүңөрдүн каалооңор менен дейм. Сен өзүң каалооң менен болсо бат үйрөнүп кетесиң ошол нерсеничи. Анын өзүндө бир максат болуш керек да. Сен кийин ушундай кылам деп бир максат менен жашасаң, ошол максатка карап, ошого аракет кылам деп, мындай күндөн күнгө аракет кылып баштайсың да. Сен максат менен жашасаң, батыраак жетесиң дегендей. Тигүүчүлүктү алгач кайсы этап менен баштадыңар? Алгач машинага отурганда кандай кыйынчылыктар болду? Машина отурганда биринчи башкача сезим. Биринчи отуруп эле тигип көргөндө чочуйсуң, коркосуң, эми биринчи отуруп атабыз деп. Анан кийин кичине коркосуң, бир жерим бузуп аламбы, эмне болот, кандай болот, жаман тип калам деп. Ушундай сезим болду, билбейм, бирок мен да корктум, бирок эже жаныма келип үйрөтүп, эме кылганда мындай сезимдер жоголду, уже коркпой калдым. Эже келип мындай сен тигесиң, антесиң, колуңан келет деп билбейм, мындай ар бир сабак сайын биздин ичкерде бизге мындай мотивация берет. Силер тиге аласыңар, силер просто азыр өзүңөрдү элестеткиле, уже силер бүтүп калдыңар, өзүңөр магазин ачасыңар, антесиңер деп бизге мындай мотивация бергенде, биз ошону укканда да мындай эки эсе дагы мындай ачылабыз да, дагы тиккибиз келет, ошентип ошол жагында аябай бааладым. Эжекелер мындай бизди мындай утур ар бир сабак сайын башында биз өзүбүзчө сүйлөшөбүз, ошентебиз, мындай өзүбүздү көрөбүз, эчке бизге ушундай эме бергенде эч кимибизде коркуу сезим жок, ошон үчүн бат үйрөнүп кетебиз. Мына тигүүчүлүктүн башка дагы буш убактыңда эмне менен алек болосуң? Же только тигүүчүлүк мененби? Тигүүчүлүктөн башка азыр биринчи очередде тигүүчүлүк экен, анан экинчи очередде өзүм кызыккан нерселерим. Сүрөт тартканга кызыгам. Ушундай кызыккан нерселерим менен да кичине айланам. Сүрөт тартуу бул дизайнерлик ушул эле тигүүчүлүккө байланыштуу, э? Мына кийип турган фартуңарды менимче өзүңөр тиксеңер керек. Буну дагы бул башында келгенде, бул биринчи келгенибизде эле бизге фартук кийиш керек болот. Биринчи келгенде сөзсүз иш, жумуштуу формада болуш керек. Ошон үчүн биринчи келгенде биз тиккени билген жокпуз да, эч кимибиз. Биз бияка эмеси буга чейин тигип жүрбөгөн, тиккени билбей келебиз. А буну биринчи очередде эжекебиз тигип берди. Эми башында билбегенибиз үчүн эжекебизден болду. Азыр өзүмүн үйүмдө, эжем үйүндө, ошол жакта азыр машиналар бар. Сабактан чыккандан кийин ооба кызыгы бар. Сабактан чыккандан кийин ал жака барып дагы болгон нерселерди кайтып кайталайм. Заправканы кайтып кайталам, себеби унутуп калбаш үчүн. А бирок заправкасы бул аябай кыйын. Ошону дагы кылып, ал жака барганда бир сырада тип көрөм, себеби унутуп калбаш үчүн, колду да көндүрүш үчүн. Бизде эң маанилүү нерсе материалга ошо сенин жибиң дал келиш керек, мындайча айтканда. Бирдей болуш керек. Ошондо дагы аябай жакшы чыгат. Мисалы биз жип тандаганда эле жип десек эле жиптин да түрлөрү бар. Мисалы кызылды алсак эле бир гана кызыл эмес, кызылгыч бар, кызылыраак бар. Мындай кызылдын эле өзүнүн 3-4 түрү бар. Ошондой эле биз жип тандаган барганда жиптин четинде атайбакындай цифралар бар болот. Биз ошого карап жипти тандайбыз. Андан кийин бул машинага болсо биз беркиндей жиптер менен тикпейбиз. Бунун атайы өзүнүн жиби бар, идеалдуу деген бул чоң жиптер болот. Ошондой жиптерди колдонобуз. Эчке биринчи жолу мага заправкаларын көргөзүү, уже экинчисинде өзүм кылып баштадым. Буда дагы ойлойм, өзүм кызыкканым үчүн бат үйрөнүп кеттим деп бунда. Дүйнө элинде белгилүү дизайн мырзалар да арбын. Алар бүгүнкү күндө кыргыз элинде да жок эмес. Алардын жараткан эмгегинен үлгү алган Санжар да мына ушул тигүүчүлүк кесипти үйрөнүп баштаган. Мага тиккен өз кичине менен жагат болчу, ошол үчүн бул кесип бүтүп дизайнерликке дагы тапшырам деген ойлор бар. Бул менен чектелип калбайт. Бул окунуп бүтүп өзүмө мындайча айтканда кичине цех ачып, жеке бизнес жүргүзүп, ушул менен чектелбейт, дагы окуп, көтөрүп болушунча дизайнер болуп. Азыр эми бул кыздардын окуусу мындай деп айтышкандар да болду. Кыздар окуйт ага, сен окуба дешти. Бирок ага алардын сөзүнө маани бербей, өзүм кызыгып окудум ушул жерге.
кимден мындай үлгү алдың ушул тигүүчү болсом деген, же үйдө бирөө тигеби? Үй бүлөдө мен чоң энем тигет. Ошону кичинемден бери көрүп кызыгам, ошон үчүн тапшыргам. Азыр уул балдар деле мировой рекорд болуп эмеге чыгып атышат дизайнерлер. Бир жагынан ошол жагы кызык болуп. Мындайча айтканда кийимдин жаңы түрлөрүн ойлоп табып, мындай эч ким билбеген жаңы модельдерди табып, ошондой деп кызыгам, ойлоп жүрөм азыр. Кыргыз кийимдерине дагы кичине басым жасап. Мугалимдин айтканын так туура жасоого тырышкан кыздар ар бир өтүлгөн теманы дайыма кайталап жасап турушат. Сабакта кийимдин ар бир элементин дыкат үйрөнүп чыгышат жана ал кийимге кандайча жайгашат, этабы менен тигип барышат. Кесиптик лицейде бүгүнкү жаштарды кызыктырган бир топ кесиптердин ээси болууга окутушат. Ошол эле учурда практикада жасап аткартып турушат. Актуалдуу делген кесиптерди үйрөнүп гана тим болбой, атайын ишканалар менен келишимдер негизинде жумушка орношууга да мүмкүн экендигин жетекчилик кошумчалайт. Жеке компьютер оператору, ашпозчу, ошондой эле кондитер, тигүүчү деген кыска мөөнөттөгү курстарды дагы даярдайбыз. Азыркы эмгек рыногу талап кылган ошол замандын талабына ылайык биздин ушул мамлекетибизде кээ бирки жарандар ушул тез аранын ичинде ушул кесипти үйрөнүп тез акча табуунун максатында келгендерди көбүнчө биз ошол жашы чоң 18 жаштан жогоркуларды кыска мөөнөттүү курстарда даярдайбыз. Ушул биз даярдап жаткан тигүүчү кесибин биз модулдук программада окутабыз. Теориялык сабактары атайын ошол 7 модулдун негизинде жүргүзүлөт. Теория менен практиканы айкалыштырып сабак өтүлөт. Биздин окуу жайда ошол бир жума практика болсо өндүрүштүк окуу болуп, лабораторияда тигүү цехинде ошол теорияда өтүлгөн билимдерин цехте бышыкташат. Ал эми бир жума теориялык сабак өтүлөт бул жерде. Ошол азыркы күндөгү модулдук системага уже өткөнбүз. Ошол 2 жылдан бери тигүүчү тайпаларыбыз мына биринчи жарым жылдыктан кийин ошол Кыргыз текстилге барып, ошол жерде теориясындагы калган теорияны атайын сабактар боюнча теориясын анан өндүрүштүк окуусун ошол текстилдин өзүндө өткөрүшөт. Ал жерде ошол тез тигүү боюнча бул жерден алган шык билимдерин колдонушуп, кээ бирки окуучулар уже айлык акыга отурушат.